Adamdın beytin portretini tartış üçün qanday qilib bergeni? Жұмыртқа тартабыз, мынакей. Birinci, екіге бөліп алабыз. Енді дегенде бет деген симметричный, Анан кейін мынакей жұмыртқаны тартабыз мындай. Мынакей, адамдың қашы бар да, қашы белгілейбіз, мұрнын белгілейбіз, оозун белгилейбиз. Мен бул Алыкул Осмонов атындагы гимназияга келгеним 2012 жылы келдим. Ошондон бери ушу сүрөт палитра изостудия деген ийримди алып барам. Бул жерде мага эми сүрөткө үйрөнгөнү ушу башталгыч класстардын балдары келет көбүнчө. Азыр бери 40 ашык окуучум бар. Анан үйрөнүшөт сүрөттү. Өзүбүздүн программабыз бар. Республикалык, эл аралык конкурстар болуп турат балдардын сүрөт боюнча. Ошого катышып турабыз дайыма. Дайыма катышып, көп жетишкендиктерибиз бар, каталогдорубуз бар, грамоталарыбыз бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган балдарыбыз бар. Ал эмес ошондо 1-2 жолу болду. Биринчи орунду алып, ошо международныйдан. Бир балабыз Астанага барып келди. 4-5 күнгө ошо жактан барып, ошо выставкаларды көрүп, мастер-класстарды көрүп келди. Бир окуучубуз болсо Алматага барып келген. Анан чоң болуп китептери чыккан. Эскиз, да, это? Метод будет. Весну? Натюрмортто тартабыз, андан башка тематический композициялар бар. Бир тема берип, ошо теманын үстүндө иштешет. Аны иштегенде сразу баштабайт бизде. Биринчи баягы кадимки эле чоң художниктерде биринчи эскиз түзөбүз. Эскиз түзүп, кеңешип, анан ошондой кел ылайыктуу болсо, анан уже альбомдун барагына же болбосо жанагы А3 форматка жасайбыз. Бул Европада, даже Россияда илгери жана императорский эмелерде балдарды ушу кенедей чагынан баштап ошо сүрөт менен үйрөткөндө биринчи сүрөт, музыкага үйрөткөн обязательно. Хоть военный училищасы болобу, кадетский болобу, баарында ошо сүрөт деген сабак бар болчу. Асыңарда бул сүрөт деген бул аябай жакшы нерсе, ошо сүрөт менен балдардын ички дүйнөсүн ачса болот. Могу жүрөгүндө жаткан нерселерди айтып, ошо сүрөт аркылуу булар как художник бирдемени көрсөтсө болот. Мен ойлойм, эми мугалимдик кесип негизи мен үчүн оор деле эмес. Мен көп жерде мугалим болуп иштедим. Анан бул өзүмдүн сабагын берип аткандан өзүмдүн сүйүктүү сабагым, өзүм билем, өзүм түшүнөм, ошо сабак бергенге мага мен үчүн оор деле эмес. Мен наоборот бул жерден рахат алам балдар менен иштеп атып, өзүмдүн сүрөтүмдү тартып атканда да рахат алам. Танага чыгып тартамбы, же творческий бирдеме иштеймби? Ар бир жумушту мындай рахаттанып жасаш керек. Анан баягы кыйналып алып жасасаң, анан балдарың да кыйналып калат, балдардын сүрөттөрү да кыйналып калат. Мен өзүм лично мен бул жумуш менен рахат алып иштейм. Мен Илан Орамын. Мен бияка келгениме 2 жыл болду. Мен бияктан мен бул рисованияга келип турам. Мен бияктан көптөгөн нерселерди тартып, үйрөнүп, жүрүп калдым. Краскалар менен тартып, карандаштар менен тартып, бардыгын мен үйрөнүп атам. Меня зовут Перихан, мне 8. Я хожу на кружок ИЗО. Я научилась здесь рисовать животных, людей. Я нарисовала собаку и себя. Мен атым Азирек, мен 8 жаштамын. Мен бул кружок ИЗОго 2 жыл келдим. Мен кишинин башын тартканды үйрөнүп, көлөкөлөрдү бергенди үйрөндүм. Дагы акварелдер менен тартканды.
Моорекил этюдту болсо мен күзүндө арык көздөн тартып келгем. Бул деген эме кичи жаргылчак деген айыл жети көздөн. Ал кичирээк этюд, анан мен ошол кичине чоңойтуп бир өзүнчө картина жасап атам ошондончу. Бирок буякта кичине өзгөрүү болот, бирок основасын тияктан алып атам да. Баягы илгерки чоң художниктердин баардыгын көбүнчө ушундай иштешкен. Кичинекей этюд жазып келип, анан кийин ошо өнөр канасынан аны чоң картина кылып жазышкан. Мен деле ошол эки көбүнчө реализм менен иштейм. Көбүн бартең натурный жумуштар, ошо кыдырып тарткан этюдтарым. Жарылышка чыгып туруш керек. Муну этюд деп коет. Мынакей этюд жазып атышат окуучулар. Этюдтү көбүрөөк жаса ошо палитрасы тазаланат, анан жаратылыштын кооздугун тартат. Мына кичине күн жылып келатат. Мына ошо бүгүн ысык көлдү тартып атышат да балдар. Жаратылышты тарткан постоянно чыгып турабыз. Ошо жаратылышты тарткан художниктер үчүн абдан керектүү нерсе да. Ушундан биз көп үйрөнөбүз. Мына мен азыр могу бак-тарактарды тартып атам, ошо бизди ушинтип өнүктүрөт да, сүрөт тарткан ошондой. Баягы биз өзүбүз эле кичинекей мектепте окуп жүргөн кезинде эстесем, ошо мындайча айтканда ошо мугалимдик коллективдин жарым эле эркектери болчу, жарым аялдар болчу. Эми аял деген бул жумшак, назик, эркек деген баягы балдарга бир аталыктагы тарбия керек. Үйдөгүдөй элечи. Үйдө деле баягы көбүнчө атадан кичине бала жазганда турат го. Бул аталык, эркектик тарбия ар бир балага, ар бир кызга обязательно керек. Ошон үчүн болсо керек. Эми азыр аз, эми Кудай буйрса көбөйөр.